скважина жаққа наркы иштеп аткан 3 качалка жаққа өтпөй эле койгула. Силер азыр тегишиңер жок болду. Жусупов Абдилла Кыргыз нефтегаз ачык акционерлик коомунун Кыргыз бургулоо иштери башкармалыгынын башкы инженери. Анын нефть бургулоо тармагында эмгектенген 38 жылдын 15 жылы мына ушул башкы инженерликке арналган. Анын айтымына караганда 2018 жылдын башталышы аталган башкармалыктын бургулоочулары үчүн жемиштүү жылдын башталышы болду. Ошентип жаңы эксплуатациялык жабуучу колонадан же апсаттык турбалардын келиши бургулоо иштеринин жанданышына шарт жаратты. Ошентип буюрса дагы мындан ары илгерилүүгө жол ачылды. Ушул тапта Кочкорто шаарынан 25 чакырым алыста жайгашкан 8 райондо бургулоо иштери кызуу жүрүп жатат. Жакынкы эле аралыкта 752, 753, 754, 755 нефть алынуучу жайларда сыноо жумуштары ийгиликтүү өтүп, алгачкы нефть булактары алына баштады. Азыркы кезде мына 4 скважинасы 4 качалка сынып иштеп атат, нефть өндүрүлүп жатат. Андан башка ушул куста 756-чы скважинаны казып бүттүк. Бүгүнкү күнгө азыр сыноо жана байкоо жумуштары өтүп атат. Жыл бүткүчө ушул жерден да каласа бизге керектүү шаймандар, тетиктер, трубалар келип калса, 757-чи, 58-чи дагы 2 скважинаны казып бүтүшкө аракет кылабыз. То есть бурлап бүтүшкө аракет кылабыз. Бургулоочулар 1780, 1760 метр тереңдикте бургулоо иштерин жүргүзүштү. Жумуш 2 нөмөттө эртеңки саат 8ден кечки саат 8ге. Ушул убакыттан кайрадан эртеңки саат 8ге чейин токтоосуздон жүрөт. 28 жылдан бери өз кесибин аркалап келаткан моторист Абдыкапар Мамедов нефть бургулоо жайында жумуш так ыргак менен жүрүп, өндүрүштөгү ыңгайлуу шарттар жаратылгандыгын, Кыргыз нефтегаз ачык акционерлик коом тарабынан акысыз тамак-аш менен камсыз болуп жатышкандыгын айтат. 12 saat işteyiz biz. 2 mal tamak kılıp berет. Öçürtmeyen gelip jep ketebиз. Abette ısık tamak kılıp berет. Saat 4'lerde tukumdu, kurup berет, je kaynatıp berет. Geçki aç kalbayız. İş kişine oğur. Bırak erkekler işteydi de. Çıdaydı bari. İşimizge jaraşa aylığımız var. Aylıkta razıratga karap tölöydü. 20 миңден 25 миңге чейин айлык алып турабыз айына, Кудайга шүгүр. Ал эми 5-райондо 40 жылдарда орнотулган мобилдик бургулоо установкасы жайгашкан. Нефть өндүрүүнүн көлөмүнүн жогорулашы ушул бургулоо иштеринин жүрүшүнө да байланыштуу. Бул жерде 763 бургулоо скважинасы алгачкы сыноодон өтүп жатат. Мезгилин кайсы учур болбосун мейли кычырган кышпы же сараттандуу аптаппы баарына жумуш өзгө тус жүрөт. Жабдуулардын өндүрүм иштеши арбак көзөмөлгө алынып турулат. Бул жерде ишке болгон жоопкерчилик жогору. 30 жылдан бери өз кесибин жигердүү аркалап келаткан Докторбек Жумаевдин айтымдарында жумуш тез сайыс учундагыдай тартип менен бир калыпта жүрөт. Өндүрүш канчалык ийгиликтүү жүргөн сайын эмгек акынын көлөмү да жогору болот. Эң аз дегенде 23 миң сом, болусу 30 миң 40 миң сомдон кем эмес алган эмгек майнасы үй бүлөсүнүн каржылоосуна жете тургандыгын кала берсе, артканын топтоп үй бүлөлүк жеке чарбасын өнүктүрүүгө да жумшаарын айтат. Ушу 5-районда майлуусу 763 скважинада ийгиликтүү аяктап, колон чүрүп, мына азыр нефти менен неме кылып, кантип чыгарыштын немесин методун иштеп ойлонуп неме кылышып атабыз. Кудай кааласа, ийгиликтүү эле чүрүп барганбыз. Кудай кааласа мына жууп неме кылып тазаласак, нефти чыгат деп ушу ойдо аракет кылып атабыз. Мен бул воздушный фильтр деп коет, бул абаны тазалап берет. Абаны тазалагандан кийин бул фильтрди биз ар жума сайын текшерип, воздух менен тазалап турабыз. Ал эми Дизелист Батыр Айдаров болсо жетекчилик тарабынан жакшы майына төлөнүп, калориялык акысыз тамак-аш менен камсыздап жатканда, албетте иштин ийгилиги да болоорун белгилейт. Бизде ушундай тамак-аш бар жогу жетишерлик. Тамак-аштан эч кандай немебиз жок, жалыбыз жок. Иштерибиз деле жакшы, ар дайым иш маалында берет. Ишибиз деле жакшы, эч кандай кыйынчылык жок, бар жок. Запчасттарды алып келип берип турат.
Дагы тендер менен жаңы эксплуатациялык жабуучу колоннанын же абстракттык турбалардын келиши күтүлүүдө. Жашырбай айтканда 2017-жылы планда белгиленген бурлоо иштери толук аткарылбай калган. Буга да тендердин кечиктирилиши себеп болгон. Эгерде тендер аркылуу алынуучу тийиштүү жабдуулар убагына келип турса, 2018-жылы белгиленген пландарда аткарылмак. Анткени тендердин пайдалуу жагы коррупциялык иштерге чек коюуга болгон жакшы аракет деп айтканыбыз менен ар кандай себеп менен убагында өтпөй, өтсө да убагында жабдуулардын кечиктирилиши өндүрүшкө терс таасирин тийгизип келди. Ошон бирге утулган тарап соттошот да убакыт өтүп кетет. Ошондуктан ортомчусуз заводдор менен түз иштеши убакытты, каражатты үнөмдөп, сапаттуу жабдуулар менен камсыз болууга шарт түзөрүн айтышат. Демек, бул бир гана Кыргыз-Нефтегаз ачык акционерлик коому үчүн эле эмес, баардык өндүрүчү ишканаларга пайданы алып келер деген ойлор бар. Бул максатта тендер аркылуу сатып алууну уюштуруу маселесин кайра карап чыгуу зарылдыгы тургандай. Өндүрүштүн тездик менен үзгүлсүз жүрүшүн эске алсак, тендерсиз сатып алууну уюштуруу максаттуу болчудай. Буюрса, Кыргыз-Нефтегаз ачык акционерлик коомунун анын ичинде биз сөз кылып жаткан Кыргыз бургулоо иштер башкармаларынын бургулоочулары үчүн 2018 жыл алдыга карай илгерилөөрүнүн жылы болот деген ишеним бар.